эле да. Физиканы окутуу методикасы деген предметте биз буга чейин кандай темаларды өтүп атканбыз? Андан кийин кайсыл темаларга келдик? Кантосуңарбы? Жок. Анда ошол физиканы кайра башынан кайталап алыш үчүн, биздин аудиторияга жагымдуу маанай тартуулаш үчүн биздин команданын ичинен бири-бирибизге физика боюнча физиканын терминдерин пайдаланып каалоо тилек айтабыз. Физиканын терминдерин пайдаланып ба? Кана? Чоққындар. Нурсулуунун жылуулугу мага Нурсулуунун жылуулугу жылуулук алмашы боюнча. Жылуулугу сенин маанайыңды көтөрөт да. Жылуулугу сенин маанайыңды көтөрөт. Сонун азаматсың. Дагы кимде кандай? Мен силерге мындай каалоо тилек айткым келди да. Түгөнбөгөн энергия каалайм. Физикада кандай энергия дегенибиз бар, а? Физика бизде эмне дейбиз? Жоктон бар болбойт, бардан жок болбойт, да? Силер кече мектепте мугалим болуп келдиңер да. Эмне кылдыңар? Силер энергияны каяктан алдыңар? Окуучулардан алдыңар, а? Окуучулар силерден алды. Эмне болот энергия ошондо? Жоктон бар болбойт, бардан жок болбойт. Бирөөнү экинчиге өтөт, да? Ошондой көнбөгөн энергия баарыңарга каалайм. Анда келсе, бүгүнкү сабакты баштайлы. Биз буга чейин кандай теманы өтүп атканбыз? лабораториядан Практикалык сабактан. Бизде burada физиканы окутуу методикасы лабораториялык сабактар болчу, бирок биз лабораториялык сабак практикалык сабакка кошулуп кетип, экөөнү чогуу өтүп атабыз да. Ошондой практикалык сабактын ичинде элементтерин өтүп атабыз да. Биз буга чейин мектептик окуу физикалык эксперименти боюнча сабактарды өтүп келгенбиз да. Бизде эксперименттин канча түрү бар эле? 4. Олар кайсылар эле? Фронталдык лабораториялык иштер, анан физикалык практикум, анан физика боюнча үй эксперименти. Биз буга чейин эмне өткөнбүз? Демонстрациялык эксперименти. Демек, бүгүн кайсы сабакты өтүп келдиз? Фронталдык лабораториялык иштер. Фронталдык лабораториялык иштер. Кайсы жердеги фронталдык лабораториялык иштерди өтөбүз? Мектептеги фронталдык лабораториялык иштер. Болбосо, мектептик физика курсунун фронталдык лабораториялык иштери. Бүгүнкү тема мектептин физика курсу боюнча фронталдык лабораториялык иштери. Жазып коелсо. Мектептик физика курсу боюнча фронталдык лабораториялык иштери деп теманы коюп алабыз. Мектептик эксперимент, физикалык экспериментти коюш үчүн атайын бизде эмнелер бар эле? Талаптарыбыз бар, методикалык талаптар бар. Фронталдык лабораториялык деги эле демонстрациялык экспериментти, деги эле физиканын эксперименттерин уюштуруп өткөрүү боюнча бизде атайын методикалык талаптар болот. Ал талаптар кандай эле? максаты жана мазмунун тактын. Максаттуулук жана мазмундуулукка ошол биз коюп аткан тажрыйбабыз бир максатты көздөш керек, а? Физиканын бир кубулушу же болбосо бир тажрыйбасын ошону изилдеп, бир законду эмне кылышыбыз керек? Далилдегенге багытталыш керек, а? Андан кийинкиси илимилүүлүк жана тактын. Мында кандай болуш керек? Илимий жактан туура болуш керек. Илимий жактан туура көрсөтүш керек, а? Илимий жактан биз аткарып аткан экспериментибиз эмне болуш керек? Илимий жактан туура дал бериш керек. Өлчөлөр дагы так аткарылыш керек. Так Өлчөлөр дагы так туура жүргүзүш керек. Андан кийин көрсөтмөлүүлүк, мында бизде өзү айтып тургандай приборлорубуз
не болуш керек? Көрсөтмөлүү болуш керек, ал жерде биринин аркасына бири тосуп калган, же болбосо ал прибордун мындайча айтканда жазуулар окулбай калган түрдө болбош керек, Андан кийин бизде негизги эреже дагы коопсуздук эрежеси болуш керек. Дагы дагы убакытты туура бөлүштүрүү натыйжаларды иштеп чыгуу. Теория менен практиканын байланышы. Кайтарын байланышы. Мындан биз бүгүнкү сабакты уюштуруунун максатын алып чыгалы. Кандай максатты коебуз? Бүгүнкү сабакта. Бүгүнкү сабакта биз мектептин физика курсундагы лабораториялык иштеринде иштер менен таанышып, аларды туура так өзүбүз жүргүзүп, анан дагы эмне кылат элек? Аларды окуучуларга үйрөтүүгө жеткизебиз, үйрөтүүгө жеткизебиз, ошону туура жеткизебиз окуучуларга, туура коебуз. Бизде байыркы Кытай элинин акыл кебин биз кармап алганбыз, физиканын закондоруна, физика эксперименталдык илим болгондуктан биз мен ошону кармап алганмын да. Кытай элининчи эмне дейт? Мага көрсөтүп берсең дейт. Эмне кылам дейт? Мага айтып берсең дейт, унутуп калам дейт, айтып берсең унутуп калам деп айтат, көрсөтүп берсең эмне дейт? Эстеп калам дейт, анан жасап көрүүгө мүмкүнчүлүк берсең эмне кылам дейт? Үйрөнүп алам дейт, үйрөнүп ошону мен өздөштүрүп алам дейт. Биз ошондо физика эксперименталдык илим болгондуктан окуучуларга жөн эле теорияны эле айтып бере бербестен эмне кылышыбыз керек экен? Өздөрү колу менен жасап аткарганга шарттарды түзүп берип, аны кошо көзөмөлдөп чогуу аткарышыбыз керек экен. Мындан эмне болду? Бүгүнкү биздин сабагыбыздын максаты ушундай болду. Андан кийин биз эми эмне кылабыз? Балык күзгерине чейин биз топ-топ болуп жүп-жүптарга бөлүнүп алып иштейбиз. Биз лабораториялык иштерди аткарабыз. Бул жерде мен рано платформасын коюп алганмын. Андан сырткары силердин группанын тизмесин көчүрүп коюп алганмын дагы. Рандомдун жардамында эмне болду? Не болду интернет? Ана экранга чыкпай коюш керек? Жоқ, интернет өчүп анда да кылайлы, убакытты өткөзбөй, бизде кагаз алайындагы ошол кагаздын жардамында ким кайсы топ боло тургандыгын, топтордун аттарын белгилеп алайын. Биринчи топ, экинчи топ, үчүнчү топ деп туруп, мен силерди 4 топко бөлгүм келет. 4 топто бизде мектеп физикасында канча бөлүм бар? Мектеп физикасында канча бөлүмдү окуйт элек? 5. Негизги 5 бөлүктү окуйбуз. Анын ичинде биз оптика менен атомдук физиканы чогуу карай беребиз дагы. Ошондо 4 бөлүктү карайбыз. Мен мындай кылам. Биринчи топ, экинчи топ деп туруп кагазга коемун дагы. Биринчи биз кайсы бөлүмдү окуйбуз? Механиканы окуйбуз. Биринчи топту алган команда бир механиканы алат. Экинчиси бул кайсы бөлүм? Молекулалык физика. Үчүнчүсү электродинамика, төртүнчүсү оптика деген
бөлүмдөр боюнча атайын топторду аласыңар. Ар бир отурган жерде эле убакта кетирбей эле, отурган команда болсо эле бирден кыздар келип туруп, дал 4 кагазды алып, өзүңөрдүн атыңарды ыңгай жерден ала кетирип койчу. Ким канчанчы болсо, кайсыл бөлүм болсо, ошол бөлүмдө команданын аты алыштарын өзүңөрдүн алдыңарга алып коет. Экинчи, бул кайсы эле? Бирди ким алды? Биз силерге кайсы бөлүм болотуңар? Механик болот десеңер. Экинчиде? Эки кимде? Bizde 3. Bizde 3. Көпчү. Биз опчу калыштым. Biz 3. Biz 6. Төртүнчү силер. Силер анда оптика боюнча экен, а? Силерде молекулалык физика боюнча. Анда мен силерге описанияларды атаймын. Ошол иштерме описаниялардын негизинде эмне кылат элек? Сабактын фрагменттин инновациялык технологиялардын жардамында пайдаланып түзөбүз. Анда эмне алабыз? Ар бир группадан бир аз өзүңөрдүн тоңуңар боюнча бир аз гана сүйлөшүп алгыла. Эки кыз бул жака чыгып демонстрациялык иштерди жасайсыз, лабораториялык иштерди. Эки кыз силерде ноутуңар бар, эки кыз бизде фронталдык лабораториялык иштер да бар. Виртуалдык лабораториялык иштер компьютерде кандай ушул силердин багытыңарга жараша силердин бөлүмүңөргө туура келген платформаларды издеп табасыңар. Кайсыл виртуалдык лабораториялыктарды койсо болот. Силердин бөлүмүңөргө. Андан калганы эки кыз болосуңарбы? Эки кыз сабактын иштемесин жасайсыңар. Ошондо группанын ичинде дагы бирден экиден топ болуп калат да. Сүйлөшкөндө дагы эки кыз чыкылат. Силер буга чейин пайдаланып жүрөсүңөр, унутуп калган жоксуңарбы? Эмнеге бизде сайттарды көбүрөөк пайдаланып жүрөк, виртуалдык лабораториялык иштер боюнча? Силерге дагы бир нерсени эскертип айта кетейин. Бүгүнкү сабагыбыз 45 мүнөттөн гана камтыйт. Экстренный сабак болот. Мүмкүн ошонча тезирээк кыймылданат. Убакытты текке кетирбейт. Түшүнүктүү болду? Кыздар, ар бир жерге бөлүнгөн, иштер бөлүнгөн. Коопсуздук эрежесин карайбыз, Коопсуздук эрежесинде кандай болчу эле, кыздар? Чачты жыйнайбыз элек, дагы? Жабына алгандарды кийебиз, же чечип коебуз, Коопсуздук эрежесин биринчи очередде болуш керек бизде. Мына жакта дагы бизден бирден комплект турат. Экөө эмне кылабыз? Ал жака ичинде көп болуп калган. Эки студент эмне кылабыз? Эки топ бияка өтүп келе, эки топ ошол жака өтүп келе. Прибордун башында ошондойсаң. Экиден комплект даярдалган. Биз фронталдык лабораториялык иште шарт ошондо, бир тажрыйба
барды, аны албай жоқ, немен ал. Электрондық досканы, немен таразаны ал. Эдике? Сабаптың işlenmesi, инновациялық технологиялар пайдалану менен силер мектепте айтып иштеген. Модель пайдаланушылардағы модель, 4К модель, ошол модельдерди пайдаланасыздар. Силер буга чейин өткөзүңөр да бул жерде теорияларны. Эми ошолорду практикада пайдаланып, сабактын işlenмесин. Практикалық сабақтың темасын жазылған. Бұл жерде барлығы Саняға чемпионер, оқырманымыздарға мен мұндай шыққан жерден экспериментті лаборатория, фронталдық лабораториялық өңірді ачу үшін ушыл қараға үшірілерді Қандай болады? Тәжірибе жақсы жүріп тау? Север жарық судан пробел конечныйге обаланы тауы, чекатынан атқачақ. Бұл ақсақонда тауыз Al Ali. Vardı kendi Kalorida деген бар, санарлық қамқа деген бар. Санарлық қамқа дәстүрлі шығар. Фет физика деп жазсаң шығар, басқа кейджі деп жазсаң шығар. Біз іштедік оқыған, мұшым олысың. Жанқот қой бара. Не было так? Они красивые. Өзіңнің биік
кой деп тура, бир аз кыш айтып кой деп тур. Иши да жабык, иши жанагы. So'ng ichindagi joy, so'ng ichida o'ta olmay, har arqaga chiqaman. Cho'ng ichida Не oldu koşuldu? Çıkmadı da, atları oldu da. Qanday bo'ldi? Tajribalar ko'rdingiz? Sizlerдің қолыңызға берген описанияның içindегі таблицаларды толтырып өтсеңіздер болады. Ошоны иштеңер биле. Ол иштеди, неме жоқ қой? Жоқ қой. Азыр керек болмаса өзім болайын. Қандай болды? Шындасаң, тәжірибеға жақсы. Қандай қылды? Кім үсіп қалды? Қайсы топ үсіп қалды? Ықчам іштегендер болса, ықчам іштеген топ болса, бүтіп қалған болса, ошол ишиңерди демонстрация кылып чыгарып өтсөңөр болот да. Аға сен термометрді салып көрсең болады да, салып көреді. Қанша oldu? Азыр қолдасы температурасы қанша? Сіздерде? Болады да, тәжірибеға эми ошол тажрыйбаны уюштуруп жолду бүттүңөр, ошол тажрыйбаны өзүң көргөзгөнгө канча убакыт кетет деп ошону да эске
салган. Биз балдарга целый бир тарамы койбой беришибиз керек, а? Бул фронталдык лабораториялык сабак деген не болуш керек? 45 минутталык сабактын ичиндеги бир 10-15 минуттаны гана камтыйт да. Биз ошого даяр болушубуз керек. Ошон үчүн ар бир тажрыйба канча минут, канча убакытты ала тургандыгын сөзсүз эске алып, биз жазып коюшубуз керек, а? Sizler bu saatte mı? Üzülüyor da çalışıyor. Kança ketdi? Canısı var. 75 gradusga жеткизилет. Кайнатпайдан коймор, а? Макул кайнак суу деле бул сирек эле часып тура келет. Bak, bütünle kaldı. Kantigen. Yutmalığı tecrübe var. Негизинде тажрыйбаны зерттөө өзүңөр аткарып бүттүңөр, а? Эми демонстрацияланганга даярдап жатабыз. Канча убакыттын ичинде ошол тажрыйбаны көргөзүп жетише турганыбызды убактысынан деле белгилеп алдык, а? Канча минутта убакыт кете тургандыгын бул жакта сабактын иштелмесин жазганда кыздарга айтып коебуз, а? Тажрыйба жасаш үчүн мынча убакыт талап кылынат деп.
Убактыбыз кетти аталар. Кана кайсы топ бүттү? Бизде белгилүү болгондой баалоо критерийлери бар. Бизде кандай коопсуздук техникалык дәрежесине, техникалык даярдыкка 1 балл беребиз, методикалык уюштурулушка 1 балл, көрүнүктүүлүк, сапасыздыкка 1 балл, анан педагогикалык таасирдүүлүккө 1 балл беребиз. Бул жерде ар бир балдарды кантип чогултабыз, андан 1 балды толук эле алабызбы, же 1 балга жетпей калабызбы? Бул жерде бизде түрдүчө баллоо атайын критерийлери берилген. Ушул баллоо критерийлеринин негизинде бизде фронталдык, лабораториялык сабактарыбыздын жыйынтыктары чыгат. Эжеке, мына сабактын иштелмесин даскадан көргөзөбүзбү? Силерге даскадан көргөзө турган муну даярдасаңар, анда косметика Ооба, электрон даярдатта кайсы боюнча? болор. Группабыз бар, группага биринчи бүткөн топко дагы артыкчылыктуу балдарыбыз бар. Ким даяр? Кайсы топ? Өзүнүн бөлүмгө фронталдык лабораториялык сабакты демонстрация кылып көрсөтүп берет. Ооба. Силер кайсы топ эле? Электродинамика 3-чү топ. Силерге таска керекпи? Жөн эле айтып бересиңер. Макул өзүңөргө түзүлгөн, өзүңөр иштеп чыккан сабактын иштелмеси боюнча кыскача сабактын фрагментин көргөзүп беребиз. Калгандар тажрыйбаңарды бүттүңөр, негизинен бүтүп калдыңар, орундардан орун алдылар дагы. Бул топтун сабагынын фрагментине көңүл бурабыз. Өлчөмдөрдү жүргүзүп бүттүңөр, формуласына коюп, позицияны иштеп койгон жерлерди ордундарга отуруп алып иштеп аттары коесуңар. Булгатабыз, темаларды, колуңарды айтып сүйлөңүздөр. Саламатсыздар, урматтуу студенттер жана бүгүнкү ачык сабакка келген мугалимдер. Бүгүнкү биздин темабыз тогу бар өткөргүчтүн магниттик талаасы жана максаты тогу бар катушканын магниттик талаасы бар экендигин байкоо. Бизге бул тажрыйба үчүн ВСШ-6 өткөргүч катушка жана аларды туташтыруучу чынжырча жана кагазга төгүлгөн темир тарындылар керек болот. Урматтуу студенттер, көңүл буруп койсоңуздар. Анда эмесе тажрыйбаны баштасак. Эми ачкычты туюктайбыз. Бул жака жакшы көңүл буруп тургула. Мына эмнени байкап жатасыңар? Эмнени байкап жатасыңар? Магнитти өзүнүн топтогон темир тарындыларын Биз кагазга темир тарындыларды төгүп койдук. Андан кийин катушканы жакындатабыз. Катушка биз эмне менен курчалган? Катушкабыз электр тогу менен туташтырылган. Электр тогу менен туташтырылган. ачабыз эми. Ачкычты ачканда Эми көрүңөр. таштап койдук. Дагы бир жолу. темирдин тарындылары Дагы бир жолу ачкычты кошуп, электр тогунун чынжырын биз туюктадык. Андан кийин катушканы темирдин тарындыларын алып келдик. Анан ачкычты акырын ажыратабыз. Эми балдар бул эмне себептен деп ойлонуңар? Тагыраак айтқанда,
Тоқ бар жерде тату ындай. Biz бұл тұташтырғанымызда бұл катышкадан зымдарынан тоқ бұлағы өтуі. Бұл жерде магниттік тала пайда болды. Магниттік тала пайда болып, бұл темір тарындыларын тартып алды. Қайра бұны ашқышты, қайра ашып қойғанымызда магнит таласы жоқ болды. Қайра темір тарындылары түшіп қалды. Демек, жиынтықтап қойуыз, емнекен электр тоғының айланасында емде жашайткен магнит таласы жашайткен, магнит таласының натыйжасында темір тарындылары ал өзүнө тартып алды. Біз электр тоғын үзіп қойғанда, ажыратқанда электр таласы жоқ болғанда, магнит таласы дағы эме болуп калат экен? Жоқ болуп калат экен дагы темир тарындылары кайра түшүп, ордуна магниттелген темир тарындылары кайра ордуна келип калышат экен. Жакшы, азамат, сонун. Ошондо бул тажрыйбалар, тогулар өткөргүчтүн магнит таласы турмушта пайдаланышын айтып кой. Biz saçın artı biz priborlarda da magnet taap kalamız. Mesela bu toplarında ayavay kerek var. Priborlarda da Biz азыр ар кандай датчиктерди жасата алсак, силер басып кетатканыңарда, свет жанаттарды силер кетип калганыңарда, ошол жерде өчөт. Ошол жердеги талаалардын натыйжасында бизде ушундай болот да. Биз ошол жерге энергия жумшата алсак, басып кете калабыз дагы ошол жерде энергия бар да. Биздин энергиябыздын айланасынан ошол жерге ток түзүлөт. Ошол жерде светтин лампанын тамышы же ар кандай сигнализациялардын болушу, ошол жерде кыскача кичинекей датчиктердин жасалышы ошол механизмге негизделет да. Түшүнүктүү. Дагы болду. Азамат силердин иштелмеңерди анан негизги толугу. Өкүм ошунча батыраак айтып бергиле, убактыбыз өтө аз калат. Анда кийинки тажрыйбаны демонстрациялап туралычы, булар даярдап тургулчу. Ким даяр экинчи? Биз оптика. Оптика боюнча. Оптика темага Жарыктын чагылуу кубулушун байкоо. Жарыктын чагылуу кубулушун байкоо. Бизге керектелүүчү куралдар. Бизге керектелүүчү куралдар бул химиялык идиш, суу, жана калем, бош пробирка, анан суу куюлган пробирка биз алдын ала даярдап алдык. Булар бизге керек болот. Биринчиле биз суу куюлган химиялык идиштин ичине карандашты салсак, анан байкасак, бул суунун бөлүгүндө турган карандаш силерге кандай көрүнүп жатат? Жаркырап да көрүнүп атабы? Жарык болуп көрүнүп атат, чоң болуп, ылдыйдан караганда анан карандаш сыныка окшош көрүнүп атат. Ооба, жарык болуп. Эми биз бош пробирканы дагы салып көрөлү. Бош пробирканы салдык. Чоң көрүнүп атат дагы. Жарык көрүп. Бул жактан да карасаңар, суу толуп күмүштөй жаркырап көрүнүп атат. Ал эми суу куюлган пробирканы салып көрсөкчү. Жанакындай жаркырап көрүндүбү? Жанакындай жаркыраган жок. Демек бизге жарыктын чагылуу кубулушу үчүн бизге кандай аныктама чыгарсак болот? Жарыктын кубулушу, чагылуу кубулушу. Жарыктын чагылуу кубулушу боюнча бизге эки чөйрө берилди, суу жана аба деген. Суунун тыгыздыгы абага караганда тыгызыраак жайгашкан. Демек биз биринчи бош пробирканы салдык. Бул жерде суунун ичиндеги жарык абага өтө албай, кайра артта чагылды дагы, артта чагылып, бул жерде жаркыроо пайда болду, жарыктын чагылуусу пайда болду. Ал эми биз суу толтурулган пробирканы салганыбызда, бул жерде суу, пробирканын ичинде да суу. Суудан жарык сууга жеңилирээк өтү дагы, бул жерде чагылуу пайда болбоду дагы. Пробиркабыз жанагындай күмүштөй жаркырап көрүнгөн жок. Демек bizde чагылуунун аныктамасы болсо, эки чөйрө болсо, жарык шоласы кийинки чөйрөгө өтпөй эле чек арадан чагылып, кайра чагылуусу бул жерде жарыктын чагылуу кубулушу болуп саналат экен. Жарыктын чагылуу кубулушу болуп саналат. Биз эмне үчүн жайында күн ысыкта аппак формаларды кийип алабыз? ошол ак
ак нерседен күн жакшы чагылышат да. Ошондо бизге күн жарыгы тиет дагы кара ак кийимден чагылышып кетет. Ал эми кара кийим кийип алсак, ал наоборот күндүн немесин жутуп алып, жарықты біз дене ысысы бар, өзімізді жаман сезішімізді. Ошондуктан күн ысыганда биз ак жарыкты чагылта турган кийимдерди кийип алсак, денебизге жарыктын таасири азыраак болот экен. Эметишкен жашоодо кайсы жерде колдонулат, ошондой бир аз мисалы медицинада карасак, өткөн мындай дарыгерлер адам эчки органын кеспей туруп көрүү үчүн эндоскоп деген аппаратты колдонушат экен. Мындай эндоскоптун ичиндеги оптикалык булар жарыкты ичкерге жеткирет жана ал жактан келген сүрөттү кайра сыртка экранга чыгарып берет экен. Биз бул жерде тажрыйбада көргөндөй эле карандаш салганда жаркырап көрүнөбү, ошол сыяктуу эле экранга бизге жаркырап көрүнөт экен. Ал эми Азаматсың жакшы дагы анда кийинкилерге эме берели, убактыбыз бизде аз калат. Кийинки топ демонстрациялык фронталдык лабораториялык ишкерди демонстрациялга. Кийинки топта ким калды бизде? Негизги механизмина. Эмнедеги тема? Механика, катуу жана суюк нерселердин тыгыздыгын аныктоо. Бизде негизги куралдар брусогнор, алюминий, анан темирден жасалган. Анан колбадагы суу керек болот. Биз ар бирин көлөмүн, массасын, тыгыздыгын өлчөп алабыз. Биз көлөмүн өлчөп алдык, алюминий, анан мрамор таштары, анан колбадагы сууну өлчөп алдык. Анан массасын таптык. Көлөмүн биз барабар А боюттуу, Б боюттуу сы менен таап алдык. Ал эми массасын тараздан жардам менен өлчөп алдык. Ал эми тыгыздыкты биз барабар эм бөлүнгөн массаны көлөмгө бөлүп таап алдык. Келип чыккан жыйынтык ошол таблицага толтурабыз. Келип чыккан жыйынтыкты таблицага толтурабыз. Биз бул ишти кандай кылдык? Туура жана туура эмес формадагы нерселердин көлөмүн табышты. Эмне кылдык? Үйрөндүк жана ошону балдарга үйрөтөбүз. Андан кийин кайсы? Бизде дагы бир тажрыйба калды? ар кандай температурадагы суулар аралашкан кездеги жылуулук алгачуу процессин окуп үйрөндүк. Биз биринчи 100 грамм сууну алып, анын температурасын өлчөгөнүбүздө 22 градус чыкты. Андан кийин сууну ысытып алып, аны өлчөгөнүбүздө анын градусу 75 градус болду жылуулугу. Андан кийин бул муздак сууну 100 грамм муздак сууну ысык сууга экөөнү аралаштырып алганыбызда 53 градус болду. Алардын көлөмдөрү биз 100 миллиграмм суу алганбыз, муздак суу, миллилитр суу алганбыз. Андан кийин бизде V200 экөөнүн аралашмасы болот. V2-ни V-дан V1 кемитсек V2 чыгат, ал кайнак суунун көлөмү ал дагы 100. Мына ошентип биз түрдүү температурадагы суулардын аралашмасы, алардын негизги принциптерин көрүп алдык. Анда эмесе ар бир тайпага бөлүнгөн лабораториялык иштерди биз аткардык дагы, уктук. Алар боюнча эми биз ошол силер канчалык деңгээлде түшүндүңөр ошол иштерди, ошолор боюнча кыскача бул суроолорго, катышкаларга жооп бересиңер. Силердин механикалык, молекулалык физикасыңар ошон үчүн мен силерге ооба группалык иштелмелерге бардым группага жөнөтүп койгула. Силер механикасыңар. Силер кайсы? Оптика. Наоборот. Кайсы топ ар бирлердин өзүнчө бул жеке индивидуалдуу текшерүү болуп молекулалык тест жасадым силерге. Четте такал. Силерге оптиканы берип атамыздар. Саркы, силерге узатты.
Kimge жетпей қалды? Барлығына жетті, жетіштігі болды. İşte жазып күткөндөр болсо, берип кое берсеңер болот да. Ар бир топ иштемеңерди биздин группага жөнөтөсүңөр. Бизде азырынча бир топтун иштелмеси келди. Калгандар дагы жөнөтүп койгула. Эгерде электронный эмес дептерге түзгөн болсоңор, анда дептериңерди жашына оксурукка тартып туруп жөнөтүп койгула. Темасын жазып койгонсуңар. Жазып жөнөтүп Анда эмесе биз бул тажрыйбаларды көрсөтүү менен, ошол тажрыйбаларды окуучуларда аткартуу менен эмне кылалдык? Сабактын максатына жете алабыза биз эмне деп айтканбыз? Айтып берсең унутуп калам, көрсөтүп берсең жөн эстеп калышы мүмкүн деген дагы жасап аткарууга мүмкүнчүлүк берсең, анда мен ошону үйрөнүп алам деген да. Биз балдарга жасап көрсөтүп иштегенге мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Топторду чогултуп коесуңар, анан өзүбүз жыйналып. Ошондо айтып коечу балдар, бүгүнкү сабак менен максатыбызга жете алдыкпы? Кантип? Кандай болот? Мисалы үчүн кандай болду? Фронталдык лабораторияда, мисалы үчүн оптика бөлүмүн биз окуучуларга кантип жеткирүүнү үйрөнүп алдык. Кантип жеткирүүнү үйрөнүп алдык. Силер тажрыйбаңарды жүргүзүш үчүн канча убакыт кетип экен? Ошолорду эске алдыңар, Анда эмесе
мен силерге тапшырма катары үйдө аткарылуучу үй эксперименттеринин тизмесин түзүп келесиңер. Ар бир топ өзүңөр түшүнүңөр. Оптика боюнча үйдө аткарылуучу үй эксперименттердин тизмесин түзүп, алар кантип аткарылат, ошолор боюнча кыскача топтон түзүп, мындай даярдап келесиңер. Ар бир бөлүм өзүнө тиешелүү гана. Анда эмесе күндүк балоо, бүгүнкү саатты балоо үчүн силердин телефонларга код жөнөттүм дагы. Ошол коддун жардамында күндү, бүгүнкү саатты баалап коесуңар. Ал эми силер бул жерде берген индивидуалдык тапшырмаларыңар боюнча силердин бүгүн аткарылган тажрыйбаларыңар боюнча бир топту мен өзүмчө бул жерге баалап алганмын. Ошолордун жардамында буларды чогултуп туруп мен кайга коем? Майылууга түшүрүп коем. Бизде практикалык сабак күндө бааланат да. Практикада жүрүп күндөлүккө баа коюп, күндөлүккө коебуз. Анда эмесе тапшырма түшүнүктүү болду балдар. Кийинки саатта жолугушканга чейин саламатта калгыла.